Эми биякта көбүнчө машина менен иштеген биздин кыргыз мекендештерибиз көп да. Анан водитель болуп келишет айдоочулук менен чоң машиналарда, фураларда. Орус тилин көп негизи бул Каунас шаарында сүйлөшпөйт. Өздөрүнүн тилинде аябай патриот болушат да булар. А мисалы Борбор Вильнюс шаарында орусча көп сүйлөшөт. Ошо Европанын башка өлкөлөрүндөгү кыргыздар дагы суктанышат. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы кызматыңыздарда мен Доронбек Адаханов. Сиздер билгендей биз азыр Литва өлкөсүнүн Каунас шаарындабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Гүлзат Саттарова. Саламатсызбы, Гүлзат айым? Саламатсызбы. Кандай турасыздар? Кыргызстандан атайын мекендештер долбоору Литванын өлкөсүнө Каунас шаарына келип, сиз менен ушу маектешкени келдик. Кош келипсиздер. Аман эсен келип алдыңыздар. Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандай турасыздар? Жакшы, шүгүр. Ушу Каунас деген шаарда жашайбыз. Литванын экинчи столицасы болуп калат, мындайча айтканда. Гүлзат Саттарова 1983 жылы 25 июнда Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылында туулган. 2000-2002 жылдары номер 18 кесиптик лицейнин тигүүчүлүк адистигин окуп бүтүргөн. 2002-2007 жылдары тигүүчү, 2008-2011 жылдары технолог, 2012 жылдан 2019 жылга чейин жеке ишкерлик менен алектенген. 2021 жылдан бери Литвада жашайт. Texas тигүү фабрикасында тигүүчү, 2023 жылдан тарта Литва мамлекетинде Кыргызстандын миграция кеңешинин өкүлү болуп эмгектенип келет. Негизи эле ушул өзүңүз канча жыл болду бул жакка келгениңизге, кантип келип калдыңыз? Андан сырткары эмне тагдыр алып келди сизди бияка? Өзүм жөнүндө айта кетсем, келгениме 3 жыл болуп калды. Ошо үй бүлөлүмүн, 3 баланын апасымын. Жолдошум 7 жыл мурун каза болгон. Анан эми жашоо шартка байланыштуу Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер. Анан ошо балдарды багалы деп эл катары эле мигрант болуп ушу Литва мамлекетине келип калдык. Ошо 3 жылдан бери эмгектенем ушул жерде. Тигүүчү, өзүмдүн профессиям тигүүчүлүк менен алектенчимин Кыргызстанда дагы. Анан бияктан дагы ошондой биякта бир чоң Texas деген фабрика бар. Ошого келип 3 жылдан бери ошо бир жерде иштеп эмгектенип жүрөм. Жакшы. Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Өзүм Ысык Көлдүн Аккусу болом. Жакшы. Биз уккан боюнча сиз ушул бул жакта миграция кеңешинин жогорку кеңештеги мүчөсү болосуз. Анан ошол биздин мекендештер менен дайыма байланышта болуп, ошолор менен иштешесиз. Ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз. 2023 жылы ошо биякта өзүбүздүн негизи диаспорабыз бар, Литвада кыргыз диаспорасы. Ошол келгенден бери 3 жылдан бери ошо диаспорада кызмат кылып, активист болуп, өз залымыбызды кошуп, биякта болгон кыргыздарга жардамыбызды берип, эмгек кылып келебиз. Анан ошондой эле 23 жылы ошо миграция кеңешиндеги Литвадагы коомдук өкүлү болуп шайланып, анан ошол жакта кызмат кылып келатабыз. Кандай иш-чаралар өткөрүлдү? Эмнелерди кылып атасыздар? Биякта эми диаспорада Кыргызстанды алыс мекенден алыс жүрөбүз, чет жерде жүрөбүз. Анан бияка Кыргызстанды таанытуу максатында маданиятын, каада салтын, үрп-адатын дегендей ошо Кыргызстан жерибизди таанытуу, элибизди таанытуу деп. Мисалы бияка келгенимде Кыргызстан деген жерди билчү эмес. Бияктагы элдери Кыргызстан каяктан, Кыргызстан десе эле Казакстан дешет да. Анан жок Кыргызстан деп, анан өзүбүздүн ошо диаспорада активист командаларыбыз бар, жетекчибиз бар, Белек Айдаров. Ошонун демилгеси менен ошо активисттерди чогултуп, көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Биякта чоң-чоң шаарлар бар. Ошо шаарларда ай сайын
уюштуруп ошондой иш-чараларды өткөрүп турабыз. Бул Литванын дагы маданий иш-чараларына да катышып келебиз. Мисал алсак, өзүбүздүн мына ак калпак марттын 5-inde жыл сайын ак калпак күнү болот. Ошол ак калпак күнүн дайыма белгилеп, бияктагы Литвадагы элдерди, конокторду, башка улуттагы татар улуту, түрк улутундагы, ушу Литвадагы кайсы улуттар болсо ошолорду да чакырып, өзүбүздүн маданиятыбызды, майрамдарыбызды белгилеп, ошондой иш-чараларды өткөрүп келебиз. Ошондой эле элечек боюнча дагы ошо биздин улуттук аялдардын баш кийими го. Ошону дагы флешмоб кылып, бияктан мастер-класс көрсөтүп, ушу Литвада Паланга деген шаарыбыз бар. Ошол жерге барып өткөрүп келдик былтыр. Мекендештерибиздин ынтымагы кандай биякта? Биякта мекендештердин ынтымагы аябай жакшы десем болот. Мисалы башка ошо Европанын башка өлкөлөрүндөгү кыргыздар дагы суктанышат. Биздин иш-чаралар, өзүбүздүн YouTube каналыбыз бар. Ошол жака иш-чараларыбызды көрсөтөбүз, киргизебиз. Анан өздөрү деле күбө болушат. Азыр интернет деген аябай жайылып жакшы болбоду. Анан ошондон көрүшүп, ынтымагыңар аябай жакшы экен. Кантип кыргыздардын башын чогултуп, кантип ушундай нерсеге жетишип атасыңар деп таң калышат. Мисалы биякта эми азыр эсеп менен бир 4000-5000дей болуп калды да, орто эсеп менен кыргыздардын саны. Анан мындан 2 жыл, 3 жыл мурун бир 1000-2000 ушундай болчу да. Жылдан жылга көбөйүп атат. Маегибиздин уландысында Гүлзат айым мындай суроо берейин деп атам. Эми баары эле тең келип аткан ушу биздин мекендештер биринчи келип эле жакшы жумушка орношуп кетпейт да. Кандайдыр бир кыйынчылыктар болот. Анан бияка келгенде кайсы кыйынчылыктар менен булар кезигишип, андан кийин десе мында өзүңүз билесиз, виза багытында анан кайсы жактан виза алышат, негизи эле бул жакка келиш үчүн кайсы өлкөдөн барып виза алыш керек, тем более биздин элчилик жок экен, ан келип эле жумушка орношуп кетпейт да. Кандайдыр бир өзүнүн мыйзамдары бар болуш керек булардын. Ошолор жөнүндө деле айтып кетсеңиз. Албетте, бияка келиш үчүн эми бизде тияктан Кыргызстанда дагы бияка түз эле виза ачпайт. Негизи Алматыдан ачылат виза. Анан агентстволор бар да, азыр агентстволор көбөйбөдү. Через агентство менен булар договор кылышат, келишим түзүшүп, анан бияктан ошо чакыруу алып беришет агентстволор. Бирок ал нерсени Кыргызстандан өзүң деле бияктан байланышып, мисалы бияктан чакыруу алып, өзүңдүн резюмеңди жөнөтүп, кайсы профессия боюнча болсо, анан ошентип визага документ топтоп, анан виза алып. Мисалы мен 3 жыл мурун келгенде ошентип LT жумуш деген агентство менен келгем да. Ошол мен документтерин баарын топтоп берип, бияктан чакыруу алып берип, анан Алматыга барып визага тапшырып, анан виза менен келип, жумушума келип орношуп, иштеп, анан бияктын ВНЖ-сын алып, ошо менен жүрөбүз да. Анан көпчүлүктөр аздыр өздөрү деле кылып ошентип бияктан приглашение чакыруу алып алышып, анан ошондон келип аткандар бар. Бирок кыйынчылыктар ошо через жана агентстволор аркылуу келгендер. Азыр агентстволор көбөйүп кетти. Ошолордон алдап деле биздин эми Кыргызстандан жөнөтүп атышат да. Айлык маянасы мынча деп аябай чоң суммадагы, анан ага кызыгышат да. Ага кызыгышып эле анан ошентип келишет дагы эле, келип андай жумуш болбой калат. Андай айлык алып албай калат. Анан жумуш которгонго туура келет. Бияктын закондору негизи күчтүү. Закон менен иш кылышат да. Анан документ жагын тууралап алмайынча жумушка которо албайсың. Жумушта которо албайсың, жумуштагы алмаштыра албайсың дагы, жумушка орношо албайсың да. Анан ошол жактан кыйынчылыктар көп болот. Эми биякта көбүнчө машина менен иштеген биздин кыргыз мекендештерибиз көп да. Анан водитель болуп келишет, айдоочулук менен чоң машиналарда, фураларда мисалы. Анан айдаганды билишпей, тияктан эми мындай айдап жүрүп эле бияктын правиласын билишпей, бияка келгенде тест тапшырышат, тест драйв. Анан ошондон өтпөй калышат дагы, анан жумушсуз калышат. Анан башка жумуш которгонго туура келет. Ал жагынан документтери туура келбей калат. Ошондой кыйынчылыктар көп болот да. Анан биз дагы ошо миграция кеңешинде өкүл болгондуктан биз дагы ошо миграция кеңешине
биз дагы бияктагы маселелерди, бияктагы көйгөйлөрдү айтабыз, ошону жеткирип турабыз. Ошо агентстволорду контролдосо дегенчи Кыргызстанда. Анткени бияктан кыргыздарды жөнөтө беришет мекендештерибиз. А биякка келип кыйналып калып атышат. А баары бөлөк жерден документтерди оңдотуш же жумушка орношуш кыйын болуп калат да. Ошол жагынан маселелер көп да. Кыялдарыңыз орундалып, келечекте пландарыңыз кандай болот? Кыялдарым орундалып келатат десем болот. Буюрса. Алдыда дагы кыялдар көп, пландар көп. Ошонун баары орундалат деп үмүттөнөбүз. Эми аракет кылыш керек экен да бул жашоодо. Аракет кылсаң, ак эмгең менен иштеп, талыкпай эмгек кылсаң, жалкоо болбош керек экен да. Жалкоо болсоң эч нерсеге жетпейсиң. Келечектеги ойлоруңузду жакшы айтып кеттиңиз. Анан эми мындай суроода келечекте ушул жакка келем деген жаштарга бир кеп кеңеш берсеңиз деген ой бар да. Мисалы үчүн азыркы биздин жаштарыбыз ушул чет өлкөгө чыгып Европага багынталы, кээ бирлер студент болуп келели деп атат, кээ бирлери болсо ушул жакка жумушка келип атат. Алар ушактан келерде мурун эмнени билиш керек бул жакка келиш үчүнчү? Анан эмне ката кетирбеш керек? Кандай деп ойлойсуз? Бияка келген жаштарга айтарым, биринчи тил, эң негизгиси тилди билиш керек. Англис тил сөз болуш керек. Анан студент болуп окуйм деп келгендерге, мисалы биякта университеттерде эшик ачык. Билим деңгээли да жакшы деп айтышат. Мен өзүм окуган жокмун, бирок бияктагылардан угушубузча ошо билим деңгээли жакшы. Бияк мисалы университеттерден билим алганда, бир эле университетте бизде Кыргызстандагыдай болуп 5 жыл, 4 жыл бир эле университетте окуй бербейт. Мисалы бияктан 1 жыл окуса, мисалы Польшага жиберет. Ушундай международный өздөрүнүн келишимдери бар да. Ошентип башка өлкөгө чыгарып окутуп, ушундай билим деңгээлин жогорулатып, мындай студенттерди чыгарып окутуп турушат да. Анан ошо тил билиш керек. Эң негизгиси. Анан биякта эми жашоо деле өтө кыйын эмес чындыгында. Мына Европанын бул эми кичинекей эле мамлекет да, Литва мамлекети. Биякта жашоо негизи жеңил. Жеңил, элдерин деле өзүңүздөр байкадыңыздар, мындай тынч, таза шаар, тынч. Мен өзүм келгенде деле таң калгам. Жана Советтер Союзунда биз илгери жаңы бала кезде ата-энелерибиздин жаш кезиндеги жашоодой сезилет да эмнегедир. Литванын ушул азыр Каунас шаарында турабыз да. Ушул Литва шаар жөнүндө деле айта кетиңизчи. Бул жерде кандай бизге мамиле кылат мекендештерге? Андан сырткары бул жердин өзгөчөлүктөрү, мисалы үчүн ошол эле тил боюнча жанагы орус тилинде сүйлөгөндөр көп. Андан сырткары дагы эмнелер биякта өзгөчөлөнөт? Мисалы бул Каунас шаары негизи ошо Литванын мурун негизи столицасы болмок экен да. Анан азыр Вильнюс шаары столицасы да борбору. Анан бияк экинчи шаары деп коет да. Анан ошо бул Каунас шаарынын өзгөчөлүгү тазалыгы чындыгында. Таза, элдери да тынч. Анан тилден орус тилин көп негизи бул Каунас шаарында сүйлөшпөйт. Өздөрүнүн тилинде аябай патриот болушат да буларчы. А мисалы борбору Вильнюс шаарында орусча көп сүйлөшөт. Аякта келген башка улуттар да көп да, бияка салыштырмалуу. Ошон менен айырмаланып турат. Анан тиякта кичине элдери да көбүрөөк да борбор болгон соң. Анан биякта ошо тил жагынан өздөрүнүн тилинде гана сүйлөшөт. Элдери бирок мамилеси жакшы. Бизге кылган мамилеси жакшы, тынч, ыңгайлуу, баардык шарттары жакшы. Тазалыгы менен
суктанам да, тазалыгына негизи. Эң негизгиси. Бул финансылык багыттагы суроо болсун. Негизи эле буякта салык системасы кандай, биздин жумушчулардан канча салык кармалып калат, андан сырткары жанагы медицина, страховка дегендей. Ушулар жөнүндө деле токтолуп кетсеңиз. Буякта негизи айлык маяна орточо эсеп менен 1000 евро деп эсептелет негизи. Андан көп тапкандары деле бар. Жумушка иштегенине байланыштуу ага андан азыраак таап калгандар деле бар. Негизи орто эсеп менен 1000 евро деп эсептелет. Ошондон буякта налог негизи көп. Налог биз мигрант болуп налог төлөп атабыз да, өздөрү деле төлөшөт. Ошо налогу менен, налогдун акчасы эсебинен бардык ушу шаар негизи өнүгүп, өсүп, бардык жетишкендиктерге ошол каражат менен өнүгөт экен да. Анан 35%-тен 42%-ке чейин налог кармашат. Бирок ошонун ичинде пенсияга, пособия, жана страховка медицинский ошондойлор кетет. Анан биз мигрант болгон соң биз годовой кайра жылдык бир налогойдун возврат налога деп бир жылда бир кайра ошо иштеген айлыгыбыздын бир 80%-тей возврат болот да. Бир айлык. Ошондой болот. Анан ошо бирок буякта ошол налог төлөп атканыбыздын эсебинен биз бекер ооруканаларга көрүнө алабыз. Анализдерибиз бекер, мисалы көрүнгөн, дарыланган, даже операция болсо Кудай сактасын эми, ден соолук берсин. Бирок ошондой учурлар боло элатат. Болгон учурларда ошонун баарын ошол биз төлөнгөн налогойдун ичиндеги акчадан кетет бекер. Бардыгын ошол камсыздайт да бизге. Майя Гүлзүн уландысы да ушул адамдын, негизи адам баласынын баалуулуктары жөнүндө сүйлөшөлү деп атам. Ушул сизге кандай сапаттар жагат? Кандай сапат болгондо, эми адам болгондон кийин Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, күнгө адам болуш эң кыйыны бул адам болуш экен да. Анан азыркы жашоодо эми адамдын акча менен эсептелип калбадыбы? Бирок мен адамдык сапат деп ошо акчаны эсептебейм да. Эң биринчи адамкерчилиги биринчи орунда, адамдын көңүлү, анан ошо адамдык сапат болуш керек, көңүлү болуш керек, анан ошо адамдын убактысын баалай билүү эң жогорку сапат да. Ошону билишибиз керек экен да. Азыркы адамдарда мындай пайдага жараша гана мамиле кылып калган адамдар көбөйдү да. Сен пайдаң тийсе ошо мамиле кылат, пайдаң тийбесе сага сени карабайт да. Азыркы заманда акчаң болсо, досуң көп, тууганың көп дегенде, акчаң жок болсо сен эч кимге кереги жоксуң. Мен ошол сапаттардан алысмын да. Негизи адамкерчилик болуш керек, адамдын көңүлүн баалай билиш керек, ар бир убактысын баалаш керек. Ошондой адамдарыбыз көп болсо деп тилейм. Гүлзат айым, ушул азыркы мына сиздин үйүңүздө турабыз, ушул бул грамота, андан сыйлыктары көп экен. Ошолорду айтып берсеңиз бир. Бул эми биякта жүргөндө жанынан бери айтып аткандай диаспорада кызмат кылып жүрөбүз да. Анан ошо көбүнчө эле ошо диаспорадан алган грамоталар, ыраазычылык каттар, мисалы муну алсам, бул ошо 2021 жылы алганбыз. Ошо диаспорада кызмат кылып, өз салымыбызды кошуп, жанагындай иш-чараларды уюштуруп жүрүп, ошо Белек Айдаров диаспоранын жетекчисинин колунан ушундай ыраазычылык кат алганбыз. Андан кийинкиси деле ошол быйылкы 23-жылдын жыйынтыгы менен Литвадагы кыргыз диаспорасынын 23-жылдагы ар тараптуу жетишкендиктерине зор салымы кошкондугу үчүн сыйландык ушундай грамота менен. Бул болсо
биякта жылда ушу Литва мамлекетинин культура содасы деген маданий атайын фестивалі болот, международный. Ошол фестивальга 2 жылдан бери, быйыл 3-чү жыл катыштык. Ошондо биринчи жолу катышканда калган бул грамотабыз. Ошо биякта Литва мамлекетинин культура содасы деген фестивалине катышып, өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ошондо алган грамотам. Бул болсо биякта ошо бир эле маданият менен эмес, спорт оюндары боюнча дагы кыздар аралык волейбол, ошондон мыкты кыздар командасы да өзүмдө капитан команда болгом волейбол боюнча. Анан ошо активдүү оюн көрсөткөнүбүз үчүн ушундай грамота менен быйылкыда, дагы былтыркы 22-чи жылдагы 21-чи жылда мындай кубок алганбыз, биринчи местаны кыздар командасында. Азыркы учурда сизге эркин микрофон берейин, ошол Кыргызстандагы туугандарыңыз менен, ата-энеңиз менен саламыңызды айтып, ошол эфирге сүйлөсөңүз болот. Ошо Литвадан кызыңар чоң салам жолдойт. Ата-энеме, бир туугандарыма, жакындарыма, мекендештерибизге жалпы эле Литвадан жалындуу ысык салам. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм, иштериңиз ийгилик болсун, кайда жүрсөк да аман жүрөлү, силердин иштериңизге да ийгиликтерди каалап, ушу дүйнөнү кыдырып, ушундай көпүрө болуп, мекендештер, мигранттар менен дүйнө жүзүнө таанытып, ошо мекендештердин ийгиликтерин жаратып, чагылдырып келесиздер. Ишиңиздерде ийгилик болсун, ден соолукта болуңуздар. Ошо ар дайым алга жыла берели, Кыргызстанга салымыбызды кошо берели, аз да болсо колдон келишинче. Кыргызстанга салам. Кыргызстанга салам. Гүлзат айым, сизге чоң рахмат. Ушул Литвадагы мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн, биздин долбоорго маек түзүп бергениңиз үчүн өтө пайдалуу жана кызыктуу маек болду деп ойлойм. Анан биздин компаниянын атынан мондай кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Сиздердин да иштериңизде ийгилик болсун. Ар дайым алдыга жүрө бергиле. Рахмат.